Бул Бегайым. Бегайым жумушу боюнча Лондонго учуп кеткени жатат. Адамдардын колчулукка сатылышы менен күрөшкөн укук коргоочу уюмда иштейт. Жалбыз даамданган сагызды жек көрөм. Бир жолу мени ала качып кетишти. Жаңы эле 18ге чыккам. Айылга байкемдикине конокко келгем. Көрсө ал бир таанышы менен эчак эле карындашымды берем деп сүйлөшүп коюптур. Ошол жерде кадимкидей тепкилешип мушташып уруштум. Жалынам, жалбарам, кыйкырык аралаш. Эга көңүл бурган эч ким жок. Баары бир алар үчүн майрамда. Аягымда эмне кылды дебейсиңерби? Керебетке колдорумду байлап коюшту. Жигит арак ичип алып кирип, алгачкы түн кандай өткөнүн эми элестеткиле. Ошондогу жалбыз жыттанган сагыз менен арактын жытын эч качан унутпайм. Өз ишин кылып алып сырттагыларга кол кармашып коеюн деп чыгып кетти. Түнү менен ачуу базарга барышыптыр анан. Жинелен атам дароо учуп келди. Байланган колдорумду ошондо гана чечип киришти. Атам короодо тиги жигит менен мушташып да кетиптир. Бул окуядан кийин 1 жыл бою үйдөн чыкпай отурдум. Ушунчалык коркуп калыптырмын. Бирөө келип колун тийгизсе денем тим эле муздай түшөт. Же уктай албайм, көз жумсам эле баягы түн. Жалбыз жыты. Жек көрөм жалбызды.